Эгерде сиз таразадан алдай турган болсоңуз, бир алдайсыз, эки алдайсыз, бирок ичиңизден кыжалат болосуз. Эгерде сиз таразадан алдабай туура берип аткан болсоңуз, андан мындан чарчабайсыз. Ак сүйлөгөндөн, адилеттүү болгондон эч качан чарчабайсыз, урматтуу бир тууганым. Бирок адамдарга зулумдук кылгандан чарчайсыз. Көп адамдар тооба кылат, көп адамдар ыйлайт, өкүнөт, ушундай кылган экен, муурдай туруп, бирок адал эмгектен чарчабайсыз, уурдагандан сөзсүз чарчап каласыз. Кудай Таалам адамды чарчабай турган нерсе менен сынаган. Ошондуктан биз адал жүрсөк, түз жүрсөк, сыноо деген ушул, урматтуу бир тууганым. Жалган сүйлөй турган, чын сүйлөй турган мүмкүнчүлүк келгенде чын сүйлө, балким сенин зыяныңа болуп кала турган болсо, бирок акыретте же ушул дүйнөдө ошол сенин пайдаңа экендигин иншалла сөзсүз түрдө биле турган болосуң. Дара талган, урматтуу бир тууганым, бул өзүбүздүн пайдабызга сөзсүз түрдө. Кээде биз экзаменге сынак тапшырабыз, эч качан өзүбүз колдонбогон маселени жаттап, үйрөнүп экзамен тапшырыш мүмкүн. Бирок динибизде сынак, урматтуу бир тууганым, бизге пайдасы боло турган, дүйнө акыретте пайдасы боло турган нерселерди сынап